Модель Айжан Асемова алып баруучу жана тамада Урмат Борченов менен Санжар Мыкаевке нааразычылыгын билдирди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазган. Анын айтымында аталган алып баруучулар тойлордо элге анын макияжсыз сүрөтүн көрсөтүп, эмне жетишпейт деген суроо салышат. Туура жобу макияж. Бул тууралуу менин баракчама катталган адам билдирди. Мен өзүм конфликттен алыс адаммын. Бирок робот эмесмин да. Менде деле сезим бар. Мен боёнсом да, боёгум жок болсо да адам бойдон калам. Эч качан адамдын үстүнөн күлбөйм. Анткени менде чыныгы адамдык сапаттар бар. Мына биздеги эркектердин жүзү деп жазган ал. Мындан улам жогоруда аталган тамадалар менен байланышып окуянын чоо жайын сурадык. Ооба буга чейин бир-эки жолу эмне жетишпейт оюнун ойнотконубуз чын. Айжан Асемованын нааразычылыгынан соң Instagram аркылуу андан кечирим сурадык. Ал бизди кечирди. Учурда эч кандай талаш тартыш жок, деди Урмат Борченов. Ал эми Санжар Мыкаев Instagramдагы баракчасы аркылуу видео кайрылуу жасап Айжан Асемовадан кечирим сураган. Мен өзүм бир кыздын атасы болгондуктан айымдарга өтө кылдаттык менен мамиле жасаганга аракет кылам. Бул оюн Айжан Асемованын боёксуз сүрөтү талкууга алынып жаткан учурда болгону бир гана жолу ойнотулган. Оюндун соңунда команданын бардык мүчөлөрүнө катуу эскертүү берип, ал сүрөтү Якубовичтин муруту бар жана муруту жок сүрөтүн алмаштырганбыз. Менимче Айжан Асемованын көрманы эски материалды көрүп калса керек. Команданын жана жеке өзүмдүн атымдан Айжандан кечирим сурайм, деген ал. Эске салсак, өткөн жылдын ноябрь айында косметика каражаттарын чыгарган компаниялардын бири Бишкекте жаңы дүкөнүн ачкан. Ага орусиялык популярдуу визажист Говар Аветисян келип 4000дей көрүүчүнүн алдында бишкектик жаш визажисттерге профессионалдык макияж жасоону үйрөтүп мастер-класс өтүп кеткен. Анда Аветисян боёп жаткан модель Айжан Асемованын боёгонго чейинки сүрөтү жана видеосу интернет желесине тарап кызуу талкууга алынган. Булак Супер KG.